Бисмилlah. Бүгүн 3 апрель 2021 жыл. Мынага кылмыш ишин козгоо деген термин түшүнүк боюнча бир аз түшүндүрмө берип кетели. Мурунку күчүн жоготкон Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодекси, орусча уголовно-процессуальный кодекс 1999 жылы кабыл кылынган эле. Бирок ал кодекс 2019 жылдын 1 январынан тартып күчүн жоготкон. 2017 жылдагы 24 январындагы номер 10 мыйзамына ылайык күчүн жоготкон. Ошол мурунку жазык процесстик кодексинде кылмыш ишин козгоо деген ушундай эме бар эле. Жазык ишин козгоо деген. Мынакей ошондой бөлүгү бар эле. Кылмыш ишин козгоо, жазык ишин козгоо. Термин түшүнүк бар эле. Мурун тергөөчүлөр кылмыш ишин козгойт эле, же болбосо кылмыш ишти козгоодон баш тартат эле. Кылмыш ишин козгош үчүн мурунку кодекс боюнча ушул төмөнкү негиздер болуш керек эле да. Мисалы, жарандардын арызы, же болбосо күнөөсүн мойнуна алып өзү кайрылса, же болбосо бир уюмдун кызматадан билдирүүсү, же болбосо массалык маалымат каражаттарында ушундай бир маалымат айтылса, ушундай бир негиздер менен кылмыш иши козголчу эле. Мисалы айта турган болсок, бирөө арызданса, мурунку кодекс боюнча бирөө арызданса, тергөөчү 10 күндөн баштап же 2 айга чейинки мөөнөттө кылмыш ишин козгойт эле. Кылмыш ишин козгоо жөнүндө токтом чыгарат эле же кылмыш ишин козгоодон баш тартат эле да. Кылмыш ишин козгоодон баш тартат эле, мынакей. Ушундай жазык ишин козгоодон баш тартат эле. Ошондо кылмыш ишин ошо жанагы айып коюлабы, коюлбайбы, 10 күн же 2 айдын ичинде ошол аракеттеринде, арызда көрсөтүлгөн аракеттеринде кылмыштын курамдары барбы, жокпу, бул кылмыш иши козголго жатабы, жатпайбы, 10 күндө же болбосо 1 ай, 2 айдын ичинде тергөөчү текшерип, сурактар кылып, анан чеччү эле да. Эгер бир кылмыштын курамдары болсо, ошол берене менен кылмыш ишин козгоп, токтом чыгарып, аны айыптуу кузат болчу. Бул 99 жылдан баштап 2019 жылга чейинки ушу биз колдонуп келген жазык процесстик кодексинин негизинде ошондой эле. Бирок бул 2019 жылдын 1 январынан күчүн жоготкон. 2019 жылдын 1 январынан жаңы жазык процесстик кодексти колдонуп жатабыз. Ал жерде кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк, термин эч жок, алынып салынган да. Азыркы иштеп жаткан ушул жазык процесстик кодекс боюнча кылмыш иши козголбойт мурункудай. Азыр мисалы мындайча айтканда, азыр кылмыш ишин козгоо деп койсок болот, мисалы үчүн оңой да. Мурун арыз түшкөндө тергөөчү текшерип 10 күнгө чейин, 2 айга чейин, 1 ай 2 айга чейин текшерчү эле. Чынбы, жалганбы, кылмыш иш козголууга жатабы, жатпайбы. Азыр кылмыш иши козголду деген түшүнүк алынып салынды дагы, анын ордуна сотко чейинки өндүрүш деген бир түшүнүк пайда болду, термин. Бул кылмыш жана же жорук жөнүндө арыз билдирүүлөр кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталган убакыттан баштап прокурор тарабынан иштин материалдарын маңызы кароо үчүн сотко жөнөткөнгө чейинки жазык сот өндүрүшү. Бул деген мындай: мисалы биз бир арыз менен кайрылдык, паланча бир жаран ушундай кылмыш жасады деп. Анан ал ошол милиция кызматы мисалы үчүн аны каттады, бирдиктүү реестрине каттады. Катталган күндөн баштап сотко чейинки ошо материал өтүшүн, ошо сотко чейинки өндүрүш деп аталып калды. Кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк азыркы кодексте жок. Ошого көп чочулай бербеш керек. Тергөөчү чакырса кылмыш ишин козгоп коюптур, эми буяк кандай болот, эми адилеттүүлүк барбы, адилеттүүлүк жок бизде, кылмыш кылбаса деле кылмыш ишин козгоп коюптур деп көп мындай ызы чууга берилген зарылчылык жок азыркы кодекс боюнча. Азыр мисалы мен арыз жазып койсом бир кишинин үстүнөн, ал ушундай уурулук кылды деп, анда тергөөчүлөр ошол арызымды каттоого милдеттүү болот дагы, каттайт дагы. Катталган күндөн баштап кылмыш иш козголгон сыяктуу
суракка чакырат, түшүнүк катары алат, текшерүү иштерин жүргүзөт. Тараптарды беттештирет, анан ошо жанагы тийиштүү экспертизалар дайындайт. Анан кийин ошо текшерүүнүн жыйынтыгында ошо сотко чейинки өндүрүштү кыскартып салат да. Кыскартып салат. Эгер эч кандай кылмыштын курамы аныкталбаса, мисалы үчүн кылмыштын курамы жок болсо, кылмыштын курамы бар болсо, аны сотко чейин жеткирет да. Мынакей. Сотко чейинки өндүрүштү жокко чыгаруучу жагдайлар, мынакей. Мына биринчисинде турат. Кылмыш окуясы жана жорок окуясы болбогондо дейт. Ошого демек, азыр мисалы тергөөчү бирөөнү чакырса, интернеттен, телевидениядан бир жерден маалыматты көрүп, же болбосо бирөөнүн арызы негизинде, же болбосо кандай гана бир негиздер, себептер болбосун, ошо катталып калса бир окуя, тергөөчү кылмыш иш козголгон сыяктуу чакырып, ал эч кандай күнөөсү жок болсо дагы, ошол окуяны кылбаса дагы, жасабаса дагы, баары билип турса дагы, аны чакырып, сурак кылып, беттештирип, анан кое берип коет да, эгер кылмыш жок болсо. Ошого кылмыш иш козголуптур деп, анан тергөөчүлөрдү же болбосо башка бирөөлөрдү антип неме кылбай, мындай ызы чуу паника кылыштын кереги жок азырчы. Тергөөчү чакырса эле, бүт деген эми камалып кетет экен деп, антип алдын ала тыянак чыгарбай эле азыр барыш керек дагы. Азыркы азыркы кодекс боюнча кылмыш иштерди козгоо десек болот, мисалы оңой да. Арыз катталды, болду. Уже текшерүү иштери башталат, сурактар башталат да. Мурун тергөөчү өзү чеччү эле да, кааласа козгобой деле койчу эле. Азыр бирок козголушу да оңой дагы, бир жагынан кыскарышы да оңой да. Ишти кыскартып коет ошо кылмыш курамдары болбосо. Ошого бул ошо интернеттерде, анан башка жерлерде кылмыш ишин козгоп коюптур, анан бир күнөөсү жок эле адамга анан тергөө мындай чакырыптыр деп чочулап, ызы чуу чыгарып, анан ушундай чыгаргандарды, ушундай түшүнбөстүктөрдү көрүп жатабыз. Анан ошого азыр чочулабай эле койгула, ошону биз айтат элек. Эгер мындай кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болсо, же болбосо чындап эле бир коркунуч болсо, анда эч ойлонбой эле ошол замат эле адвокат сурасаңар тергөөчтөн, мага адвокат керек деп, же болбосо өзүңөр тааныш адвокатыңар жалдасаңар болот. Ошо кылмыш ишин козгоо деген түшүнүк ал жокко чыкты, аны унутсаңыздар деле болот да.